Так, ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Кезектеги автоунаа Volkswagen Polo 2015 жылкы 1.6 механический коробка туугандар. Сразу оформлениясы менен срочно сатыкка чыгып атат. Басын сиздерге айтып коеюн, сиздер ойлонуп туруңуздар. Мен анан машинаны бир айдап келип, тегиз жерде айдап келип, өткөндө бир комментарийге жооп берип коеюнчу. Тегиз жерде айдап сен ходовойну кантип билесиң деп. Туугандар, ошол именно ошол анан барыңыздар кабыл алып албаңыздар. Мындай айтканда, техниканы кичинекей кезибизден бери техника менен чоң койгонбуз. Моюнга алыш керек. Трактордан баштап автобус, азыр эми ушундай жеңил машинеге келип токтолуп атабыз. Билет экенсиң мындай айтканда. Кыска айтканда, эми кичинекейибизден техника менен чоң койгонбуз. Кыскада. Сіздер ойланып тұрыңыздар, біз бір сыйра айланып келейлі, 8 жолда. Басы бойынша 420 000. Басын келіштіру эле койдук. Анан состояниясы кандай, сіздер менен бөлүшө кетебиз. Хоп, бисмиллахиррахманиррахим. Так, мен тагып алайлы. Бирок Полодо шумизалациям негедир жакшы болот. Мотор жакшы экен. Чүдегече билинген. Азыр мына жерде бир шлифовать этип коеюн. Көрдүңүздөрбү? Моторго вообще сөз жок. Вообще сөз жок моторго. Так, кондиционер иштейт экен. Ручник иштейт. Эми сиздерге сырты боюнча мотор, коробка, ходовой жакшы экен. Эми ходовойду бир сыйра текшергенсиздер, өзүңүздөр дагы жазып жүрбөңүздөр. Мотор, коробка жакшы экен. Сырты боюнча бамперасында момундай анча-мынча нюанстар бар. Передний бамперде. Бампери 2,5 миң сом турат дейт. Ошо жанагы мама-папалары сынып кеткен окшойт. Ушкалары мындай айтканда. Бамперди алмаштырасыздар. Могу наклейка бул жанагы таксидеги кубикчелер. Оформление жок, азыр кубикчелерди алып койгон. Өзүңүздөр билесиздер. Чашканы алып койгон. Анан күзгүн неге мындай дей турган болсоңуздар, оформить эткенде мен да түшүнбөдүм. Бул байке өзү дагы түшүнбөй калыптыр. Муну да красть этип коюптур. Муну кайсы мындай акылы жеткен, красть эткен мен түшүнбөй калдым да. Демек, завод күнөөлүү экен да бунучу. Завод күнөөлүү экен. Күзгү менен мына ручканын кара кылып чыгарганы, байке? Байке өзү да түшүнбөй турат азыр. Буну неге красть этип таштаган деп. Муну карасаңыздар, артына чейин. Муну жууп койсо болот. Муну white спирт менен же мындай өзүнүн атайын средствосы бар. Ошо менен жууп койсоңуздар болот. Арты чашканы дагы наклейка менен жабып койгон. Оформить этесиздер, сразу лицензия чыгарып, лицензия чыккандан кийин анан мыногу наклейкаларын алып таштайсыздар. Алдында дагы баллондору жаң экен. Баллондору сонун болду экен. Кышкы дөңгөлөгү барбы? Кышкы дөңгөлөгү да жаң экен, кошуп берем дейт. Байке, кыйылбай бериң. Ойлонуп калдыңыз. Кошуп берет. Ойлонуп туруп калды байке. Жакшы ветровиктери бар. Эми ички салон боюнча кеттик. Бул жерде базовый комплектация өзүнүн машинанын өзүнүн цвети серый, мынакей. Көрүп турасыздар. Эми ички салон боюнча. Пробеги 335 200. Алдыңкы эки айнек көтөргүчү электрондук турду и багаждын эмеси дагы бузактан ачылат. Кошумча выключательдери фаранын, корректор фар. Бул жагында кондиционер, механика, ручник, подогрев зеркаль бүт бар иштейт экен. Подлокотник болот, пололордо билесиздер. Чехолдору боюнча, чехолдору дагы орто абалда. Поликтери жайында. Жакшы. Бар жогу жакшы. Эми арт жагы меткаларын көрүп берели. Так, меткалар боюнча, багаж боюнча крышка багажник чечилген. Крышка багажник. Меткалар ордунда. меткалары ордунда экен.
Бұл жағында мынау крыло алмашқан екен. Сіздерге айтып қояйын, болғанда білесіздер біздің каналдың принцибіне. Мынау наклейкам неге кесілген дейсіздер ушул бойынша? Ал наклейкале алдығы жазалған, маяғалек ішіне жазалған ол. Айтқан да? Жоқ, байке мен. Бізде болғанда тартып береміз да, ошон үчүн кардарлар келип туруп. Мен деме кылган, билбейм. Жазаган эмес, мен ушул айдап жүрүп кайра ушул бойдон сатып атам да. Ушул крыло алмашкан, эми баягында история бар го, берки ГГДда. Историяда. Ошондо деле чыгат, монусу крыло, задний крыло, бампер, анан айнемеси. Лобовой. Айнеген. Эме крыло кандай цвет болуп чыгат? Кызылбы, сарыбы? Неме историяда дагы кызыл менен сары менен эметет да. Кызыл деп өзүм деле жакында. Ошо кызыл болсо, значит, ушу жери мындай өтө мыйрыйып кеткен болсо, же мындай айрылып кеткен болсо, шпаклевка кылбай эле мындай жаңы крылону эле алып келип койгон. Ол негизи туура, чем шпаклевкага караганда монтип грамотный кылып алмаштырып койсо жакшы болот. Тура эле тааппыз. Ушул крылону таза крыло салыптыр, мындай грамотный кылып жасаган. Жакшы. Так, арткы экран жактары таза. Мен айттым го, ушул жер же мындай айрылып эле кеткен, же мындай өтө мындай мыйрыйып жанагындай түздөгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат го. Ошондой моменттерде лучше монтип коюп койгон эле жакшы болот. Герметипти дагы мындай эми заводской болбосо дагы анча-мынча жерге караганда жакшы жасаптыр. Мына негизи заводской герметип момундай болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Заводской герметип кетет, и меткалар коюлат. Бул жагында герметипти жакшы шуаган, бирок таза крыло коюптур. Так, баллондору жаңы экен, калпактары ордунда. Так. Мотор жағын bir сыйра жууп тазалап алыңыздар, туугандар. Жайында мотор мындай тез мустайт десек болот. Крылолор дагы немесинен жуулган, задор койгон. Так. Крылолор шоколадный түстө экен, крыло алмашкан, бирок многу стойкалары, экрандары, лонжерону, эки жак лонжерон полный таза. Ошон үчүн эле крыло алмаштыр. Так, капоттун крышкасы да зазор коюлган да, издеринен жылып турат. Өзүңүздөр дагы машинени келиңиздер, по факту көрүңүздөр, эми акчасына жараша любой нерсе. 420 000 плюс торг. Штап көрем. Мына өзүнүн эмеси бар турбайбы? Так, документ боюнча айттык, сразу оформление менен өзүңүздөргө. Басы боюнча айттык, 420 000. Жакшы торг болот. Машинени по факту көрөсүздөр. 4 летний баллону жаңы, 4 кышкы баллону дагы жаңы бар экен. Аласыздар, оформить этип, лицензия чыгарып алып, сразу ишке чыгып кете бересиздер туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Ошонча көрүп бергенге аракет кылдык. Калоочулар болсо, машинени по факту көрөсүздөр, соданы кыла бересиздер. Ийгилик барыңыздарга.